Бүгүн Малайзиянын тышкы иштер министри Уттама Хаджи Мохаммад Хаджи Хасандын чакыруусу боюнча тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Малайзияга 2 күндүк расмий иш сапары менен барды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Сапардын биринчи күнүндө эки өлкөнүн тышкы иштер ведомстволорунун жетекчилеринин жолугушуусу болуп, анын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана кызматташтыктын кеңири спектрин, анын ичинде саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө талкуулашты. Кыргыз-малайзиялык эки тараптуу мамилелердин активдешүүсүнүн динамикасына канааттануу билдирилип, аларды мындан ары чыңдоо үчүн бул тенденцияны сактоонун маанилүүлүгү белгиленди. Соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө, инвестицияларды тартууга, өлкөбүздүн ортосундагы түз авиакаттамдарды ачууга, ошондой эле билим берүү жана халал индустрия тармагындагы мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар жогорку деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштуруунун жана келишимдик укуктук базаны кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошондой эле эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Жолугушуунун жыйынтыгында кыргыз-малайзиялык мамилелерди чыңдоо жана өнүктүрүү курсун улантуу, анын ичинде эл аралык уюмдарды өз ара колдоо көрсөтүү боюнча макулдашууга жетишилди. Кыргызстанда 10 апрелде Орозо айт майрамы белгиленет. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бирине Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлашты. Маалыматка ылайык, ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын жаңырышына карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Орозо айт майрамы ыйык Рамазан айынын аякташын билдирет. Белгилей кетсек, быйыл Кадыр түн 5-нен 6 апрелге караган түнү белгиленет. Кыргызстанда Орозо айы 11 мартта башталган. Бишкектин айрым жерлеринде 2 апрелде суу өчүрүлөт деп билдирет мэриянын маалымат кызматы. Контррезервуар суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу саат 9:00дон 19:00га чейин төмөнкү даректерде ичүүчү суу токтотулат. Достоевский, Анкара, Ауезов, Темир жол көчөлөрү менен чектелет. Алтын Ордо, Каражыгач, Полицейский городок турак жай конуштары. Бишкек суу канал өндүрүштүк эксплуатациялык башкармалыгы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калкты уюмдарды ичүүчү суу эртелеп камдап алууну суранат. Кыргызстан акыркы 2 жылда 1553 автобус сатып алды. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 2023-жылы Бишкек шаарынын мэриясына 1000 автобус сатып алууга республикалык бюджеттен 4 миллиард 513,8 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүндү. 2024-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын Кыргыз Республикасынын 2024-жылга республикалык бюджети жана 2025-2026 жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө мыйзамы менен автобустарды сатып алууга 4 миллиард 336,2 миллион сом каралып, анын 3 миллиард 368 каржыланган. Ошондой эле Ош шаарына автобус сатып алуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2024-жылдын 5-мартындагы номер 83 буйругуна ылайык, быйылкы жылдын март айында республикалык бюджеттен 262,1 миллион сом бөлүнүп, аталган каражатка 100 автобус сатып алынды. Бюджеттик кредиттер боюнча мындан тышкары финансылык кредиттик фонд аркылуу Бишкек шаарына Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен келишим түзүлүп, 25 миллион евролук субкредиттик келишимге кол коюлган. Анын 11,1 миллион евросу бөлүнүп, 124 газ автобустар сатылып алынды. Жалал Абад шаарынын мэриясына 10 автобуска 100 миллион сом бюджеттик кредит бөлүнүп берилди. Нарын шаарынын мэриясына 5 автобус сатып алууга 66 миллион сом бюджеттик кредиттик каражат берилди. Эл аралык институттар тарабынан каржыланган мамлекеттик инвестициялар долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасында 2 инвестициялык долбоор бар. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган шаардык транспортты электрлештирүү долбоору. Аталган долбоордун алкагында 120га жакын экологиялык жана ыңгайлуу электроавтобустарды алып келүү күтүлүүдө. Евро реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасынын башка автобустары долбоору боюнча 2024-жылдын январь айынын аягында 124 дана заманбап энергия эффективдүүлүгү жогору болгон газ автобустары алынып келинди. Аталган долбоордун алкагында дагы 70 дана газ автобустарын алып келүү күтүлүүдө. Баткен районунун Карабак айыл аймагында Ак Өтөк тилкесинде туристтер үчүн панорамалык аймак пайда болот. Архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, анын эскиздик долбоору шаар куруу жана архитектура департаментинин башкармалыгынын аймактык бөлүмү тарабынан иштелип чыкты. Долбоор чет элдик жана жергиликтүү туристтер үчүн түзүлүп, анын аймагы көрктөндүрүлөт.
Дүйнөдөгү тынч, коопсуз жай шаарлар тизмеси жыл сайын март айында жаңыланып турат. Быйыл тизмеге Түркиядан 2 шаар кошулуп, Түркиядагы тынч шаарлардын саны 25-ке чыкты. Быйыл кошулган 2 шаар Сафранболу жана Дадай. Сафранболу бурмаланган брусчатка көчөлөрү, бийик адырлары жана кооз пейзаждары бар тарыхый шаар. Осман империясынын архитектуралык эстеликтери сакталып калган. Бирок заманбап конуштары да бар. Ал конуштардагы туристтердин көңүлүн бурууга арзыйт. Шаар Кара деңизге жакын дайыма жашыл аймак болгон Карабюк провинциясынын чок ортосунда жайгашкан. Дадай Түркиянын Кара деңиз аймагындагы Кастамону провинциясындагы шаар. Ал Кастамонудан 30 чакырым батышта жайгашкан. Шаар Кичинекей дарыянын өрөөнүндө орун алган. Экономика негизинен айыл чарба жана токой чарба продукцияларында негизделген. Дадай атактуу этли экмек Кастамону аймагынын салттуу тамагы менен белгилүү. Бишкекте 19-21 апрелде Бишкек Арена спорт комплексинде спорттук күрөш, грек-рим, эркин, кыз-келиндер күрөшү боюнча Париж олимпиадасына жолдомо алуу үчүн лицензиялык мелдештер өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалым болгондой ага Кыргызстандын улуттук курама командасы да катышат. Грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын тизмеси 67 килограммга чейинки салмакта Амантур Исмаилов, 87 килограмм Асан Жанышев, 97 килограмм Үзүр Жузупбеков, 130 килограмм Роман Ким, Азат Эркинбаев башкы машыктыруучу, Улукбек Карачолоков улук машыктыруучу, Арсен Эралиев улук машыктыруучу. Эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын тизмеси 57 килограмм Бекзат Алмаз уулу, 65 килограмм Эрназар Ахматалиев, 74 килограмм Орозубек Токтомамбетов, 86 килограмм Нуртилек Карыпбаев, 97 килограмм Андрей Аронов, 125 килограмм Аял Лазарев, Руслан Маджитов башкы машыктыруучу, Сүймөнкул Табалды уулу улук машыктыруучу, Ислам Тазабеков улук машыктыруучу. Кыз-келиндер күрөшү боюнча курама команданын тизмеси 53 килограмм Айжан Сабырбек кызы, 57 килограмм Кальмира Билимбек кызы, 68 килограмм Мерим Жуманазарова, Нурбек Изабеков башкы машыктыруучу, Байгазы Кенжебеков улук машыктыруучу. Жогорудагы спортчулар өз ара мелдеш өткөрүп, жеңишке жеткени Париж олимпиадасына жолдомо алуу лицензиясына ээ болот. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. И на камеру машем. Сулаймантоо ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине киргенине 15 жыл толду. Жана туристтик сезондун ачылышына арналган Сулаймантоо Улуу Жибек жолунун боюндагы маяк аттуу иш-чара өттү. Туристтик сезондун ачылышы менен кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү орун алды. Кол өнөрчү Уулбук Каныбекова полиэтилен баштыктардан баш тартабыз деп турганда экологиялык таза материалдардын кыргыз баштык каталышындагы бренд менен өзүнүн эмгектерин чыгарып баштады. Кыргыз баштык деп баштаганыбыз полиэтилен баштыктардан баш тартабыз деп атпайбызбы? Президентибиз өзү көтөрүп чыккан бул неменечи. Ошондо мага идея келген, биздин өзүбүздүн нукура баштыктарды сапатына жооп берген, кездемеси жооп берген, тигилүү сапаттары да бүт талапка жооп берген баштыктар болсун депчи. Ошентип баштаганмын буну. Биринчи мындай жөн гана текшерүү үчүн тигип көргөнмүн. Аябай биздин элдерге жагып, колдоп кетти. Ошондуктан кайра дагы улантканбыз. Иш-чарага Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Айнур Аскарова ЮНЕСКонун жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн туризм өнүктүрүү багытында иш алып барган туроператорлордун жана агенттиктердин, жогорку окуу жайлардын, туризм факультеттердин, мейманканалардын өкүлдөрү жана ушул тармакта кызмат көрсөткөн жеке ишкерлер катышты. Туризм багыты бул деген биз экономиканын чоң көрсөткүчү. Деги эле дүйнөдө туризм тармагы бул чоң бир экономикалык көрсөткүч болуп эсептелинет. Азыр ушул талкууда, конференцияда дагы ушул мындан ары ушул Ош шаарынын туристтик потенциалын кандай көтөрөбүз? Ал жерде көп маселелер бар. Туристтерди тосуп алуудан баштап, тазалык маселесинен баштап, кызмат көрсөтүү иштеринин баарын азыр ушул ортого багыттарын ортого салабыз. Биз ошо Сулаймантоонун өзүнүн багыты боюнча андагы тарыхый маданий мурастарды ошол эл журтка, ички туризмге, сырткы туризмге жайылтуу үчүн жыл башынан бери биз даярдыктарды көрүп атабыз. Ал жердеги көрсөткүчтөр,
анан QR код маалыматтары, ошо туристтер өзүнүн колундагы электрондук ошо каражаттары менен маалыматтарды алса болушат. Биринчи кезекте тазалык. Биз быйылкы жылы ошо 1-январдан баштап желим бөтөлкөлөргө, желим баштыктарга тыюу салынды. Иш чарада Сулайман-Тоонун ЮНЕСКОнун тизмесине Кыргыз Республикасынын атынан биринчи болуп катталгандыгы, анын мааниси жана тарыхый орду тууралуу көргөзмө ачылып, дүйнөлүк мураска айланган Сулайман-Тоонун туристтик потенциалы аттуу тегерек стол өткөрүлдү. Анын алкагында катышуучуларга туризм тармагында аткарылып жаткан жумуштар жана келечектеги пландар боюнча маалыматтар берилип, талкуу жүргүзүлдү. Гүлжан Ажматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.